Жолда точно эле үйлөнгөн булар. Чын эле желание ошого тартып кеткен да. Мен 3 аялым. Bir ayalım азиатка, bir ayalım мындай кара кыз. Если жакшы аракет кылса, миллионго чейин тапса. Миллионго чейин тапса болот айына, э. Урматтуу достор, блогер болгула. Болуп кетесиңер. Assalamu alaikum урматтуу, биздин Шайыр Балдар ТВ каналыбыздын жалпы көрөрмандары, жалпы биздин катталуучулар, ассаламу алейкум. Бүгүнкү коногубуз албетте Москванын эң күчтүү, эң сонун красавчик блогери, колчоңуздар менен албетте Мигрант брат Ахмет. Ассаламу алейкум. Вау! Кандай брат, жакшы келип алдыңбы? Амансыңбы? Метродон эч кимдин артынан өтпөй жатман, өзүң тройкаң менен келдиңби? Жок, өтүш керек болуп калды. Жакшы. Анда эмесе урматтуу достор, биз баштайбыз. Чодом Ахмет, баары жакшыбы братка? Мощный. Мощный, э? Эң биринчи эле суроо мындай болсун. ССК бул жер сен үчүн эмне? Мен үчүн Анткени деген көп блогерлер, орус блогерлери, өзбек блогерлери, тажик блогер жолсун жада калса, биздин кыргыз блогерлер дагы ушул жерден көп видео тартат, менин билишим боюнча. Ооба, негизи туура, бул жакта тиктокерлердин мекени дейт, бирок бирок менин мекеним эмес, себеп дегенде бул жакта почти видео тарткан деле эмесмин. Мен в основном Москва Ситиде видео тартам. Видеомду карасаңар, бир 10 видеодон 9 видео ошо Москва Ситиде. Москва Ситиде, Мигрант браттыкы. Ахмет, айтсаң, Москвада жүргөнүңө канча болду? Жана ошондой эле эмне себептен келип калдың? Москвага так, мен 2016 келгем. 2016. 5 жылдын жүзү болду келгениме. Эл катары эле жумуш иштеп, жанбагайын деп эле келгенбиз. Бирок башына келгенде эле баягы блогерлик эмелер болчу, музыканттык целдерчи, максаттар болчу да. Анан кызыгып, баягы үйдөгүлөр баягы сенде талант жок, мындай колуңдан келбейт. Типа буга чейин эч бир ата бабаң мындай нерсе чыккан эмес. Творческий эч ким жок дегендейчи. Анан мен кызыгам. Анан кызыгып жүрүп, бош убактарымда ушуга көп убакыт бөлүп жүрүп, башкача айтканда бир 2 жыл мурда ошо көп убакыт бөлө баштадым. Анан уже мындай окшошту десем болот да. Жакшы. Анан деген азыркы учурда Кыргызстанда депутаттар жаңы эле сунуш киргизип атышат. Типа Кыргызстандагы блогерлер, кыргызстандык блогерлер тапкан маянасынан 12% өлкөгө салымын кошсун деген. Буга кандай карайсың? Анткени көп блогерлер буга каршы чыгып атат. Эмнеге мен деген 12% аларга беришим керек деген суроолор менен кайра суроо берип атышат. Ошого кандай карайсың өзүңдүн сунушуң? Мен мындай карайм да. 120 депутаттын баардыгын тургузуп алып Мынтип, ар бир өзүң карап чыгамын да. Негизи Кыргызстандын баягы эмесине түшсө, бюджетине түшсө, эми бизден деле жардам болот деп буга жакшы эле карайм, негизи. Жакшы эле карайсың, э? Түшүнүктүү. Если депутаттар дей турган болсо, анда нафиг деген мен эле айтам да. Урматтуу биздин Кыргызстандагы жарандар, жана ошондой эле депутаттар, эгерде сиздер ушул блогерлердин акчасын 12% акчасын тек гана Кыргызстанга салымыңарды кошом десеңер, анда блогерлер за. То есть Ахмет за. Эгерде бардык блогерлер бардыгы макул эмес болсо дагы Ахмет за. Кыргыз үчүн, э? Блогер деген ким? Блогер деген негизи мен көз карашым боюнча, мен өзүм баягы жактырган нерселерин тартам. Мындай эл көрсө, мындай күндүк эле жашоондогу бир приколдорду, например, ошондой кызыктуу бир нерсе тартсам, ошону элдер көрсө, эми мен үчүн аябай мындай жагымдуу да бул нерсечи. Ар ким ар кандай контентти тартат, мен үчүн баягы мындай жашоодогу эле болуп аткан приколдорду тартуу, ошол да, мен ошол деп түшүнөм. Блогерди ошол деп түшүнөсүз, э? Жакшы, анда мындай алалы. Мисал үчүн башка блогерлерди карасаң, же болбосо тиктокерлерди карасаң, ар кимдин ар кандай фишкасы бар. Сенин фишкаң кандай? Не деген фишка? Фишка десек, өзүңдүн фишкаң барбы дегендей? Фишка деле жок негизи. Менде бир контент бар. Мен мигранттын ролун ойнойм бул жакта.
дайым бир ушул мигрант, стройщик, халтурщик дегенде ошонун эле ролдорун ойноп дайым мени кантип таанышат. Жанагы баягы стройщик бала. Жанагы мигрант бала. Мигрант бала. Анан Ахмет, айтсаң, акыркы жаңылыктар боюнча же болбосо эң эле хайп видеоң, хайп сүрөтүң бул деген жанагы 2 кызга үйлөндүм дедиң бир заматта. Ал деген орус кызы жана ошондой эле кара кыз болчу, Кара кыз, калп айтпасам, бул өзүбүздүн эле кыргыз кызыбыз. Негизинен айтканда ошол экөө тең өзүбүздүн кыргыз кыздар. Да, Луиза тоже өзүбүздүкү. Бүт өзүбүздүкү. Кара кыз деле, сары кыз деле өзүбүздүкү. Ошондо айтсаң, не план, не себеп менен экөөнө сразу үйлөндүм деп чыктың? Ошол балким чын, балким балким о Кыргызстан билбесе дагы, бирок могу Москва ичи же болбосо Кыргызстандын кээ бир айылдары, Ахмет байке экөөнө сразу үйлөнүптүр деп. Негизи интернетке жарыялады. Негизинен айтып кеткенде ушуну жакшылап айтып кетейин. Бул жар эмени негизи прикол болчу да. Реклама болчу. Рекламаны вайн кылып тартканбыз. Баягы негизи 70% эле ушул маалыматты уккан адам ишенип алды да. Даже мен ишендим, серьезно. Кээ бирки эжелер да уктум да, мен жаман көрүп жүрүптүр да. Эми бирай 2 аял алып алыптыр деп. Ито неме деп, ито бирөөсү сар, бирөөсү башка улуттарга үйлөнүп алыптыр деп. Анан таң калдым да, бир жагынан күлгүм келди. То есть бул идея кайдан келди? Мен биринчи мурда мынча истечим да. Мен 3 аялым. Бир аялым азиатка, бир аялым кара кыз, бир аялым сары кыз дейт. Орус кызы деп айтат болчум да. Анан ошентип бирөөлөргө да мындай шутка кылып, мен 3 аялым, шундай алам депчи. Анан кийин чын эле желание ошого тартып кеткен да. Анан реально уже мындай чындыгы жашоодо эле үйлөнөм деп калдым да. 3 аял алам, үчөө тең ушундай 3 түрдүү болот деп калдым да. Анан негизи ошол нерседен келип чыкканда мен мессам да. Идея ошол жактан. А так план бар, Кудайым буйрса. Жок, Кудай сактасын. Эгерде урматтуу достор, элестеткиле, биздин Ахмет орус кызына же болбосо башка Американын кызына, кыргыз кызына үйлөнсө кандай болот, билбейм. Жок, азыр уже бир 3 жыл болуп калды да, кой деп бул нерсени жөнүнө коеюн деп. Анан достор, билишим боюнча Ахмет бир 2 жыл көргөндө менен узунураак, менен толук, аябай мындай плотный болуп болчу. Негедир бирке арыктап кеттир, чото точно эле үйлөнгөн булар. Блогер болгонго чейин эмне жумушта кылдың? Кандай жумуштарды кылып жүрдүң? Жок, мага мындай суроо бер. Эмне жумуш кылбадың деген суроо. Макул анда. Менин памятим аябай начар да. Ошого байланыштуу эле бир жумуштарды жасаган эмесмин да. Официантта иштей алган эмесмин, себеби мен жаттаган нерсемди мындай жатташым кыйын да. Ошого. А так в основном баягы ашпоз болуп иштеген, повар болуп. В основном. А так стройканын көп түрлөрүндө иштегем. Раздачник, кыскасы Москвада эмне жумуш бар, баарын иштеп чыктым окшойт. Москва сага эмнени үйрөттү? Негизинен алып караганда жашоодо бир 80% эле нерсени, то есть Москвага келип эле үйрөндүм деп айта алам да. Өтө көп нерсе берди да. Бул жерде өтө көп адамдарды, ар кандай адамдарды жолуктурдум, ар кандай жумуштарды жолуктурдум, ар кандай нерселерди жолуктурдум деген, ар кандай кыйынчылыктарды, көптөгөн нерселерди өттүм бул жердечи. Анан ушул жерде жүрүп өтө көп нерсени үйрөндүм. Баягы 80% эле буга чейинки билген нерселеримден ушу 80%ын ушул жакта үйрөндүм десем болот да. Көп нерсени Москвадан үйрөндүк. Жакшы. Анан айтсаң, окууну бүткөнү канча болду? Анан мектеп учурунда окуу жагынан кандай элең? Тентек бала элең же жакшы окуучусуңбу? Кайдан жакшы окуучу? Троечник болгонбуз. Жакшы окуучу болгон эмесмин, кызыккан эмесмин. Мен негизи жашоодо эле только өзүмө неге кызыгам, ошого эле убакыт бөлгөм да. Башымда да только ошого иштетем. Так кызыксыз болсо ал нерсеге башым иштебейт. Башкача айтканда, ушул өзүм кызыккан эмелерге, бизнеске кызыгам негизи. Ошолорго мындай үйрөнгөнгө, баягы китептерди ошолордукун окучумун, например. Баягы кинолорду изилдечүмүн, видеолорду кантип ушундай болсо болот, музыкант кантип болсо болот, например да.
түшүнүктүү. Айтсаң, өзүңдүн подписчиктериң азыркы учурда бир 300дөн ашык, 300 миңден ашык подписчигиң бар. Ошолордун арасына, то есть подписчиктердин алдында сен адалсыңбы? Эч кандай арам жанагындай казинолор реклама алып, же болбосо кандай десең, өзүңдүн подписчиктердин арасында адалсыңбы? Алдаган учурларың болгонбу же болгон эмеспи дегендей? Жок, Кудайга шүгүр болгон эмес. Мен баягы харам нерселерди реклама албайм, например. Карап уже сомнительныйбы? Баягы религияга зыян бербейби же анан видеолор тартканда дагы сценарийлерди баягы кийинки муундарга зыян бербейби? Баягы уят пошлый нерселерди тартпаймбы, сөгүнүп тартпаймбы, например да. Анан баягы динге зыян берген эле негизи эле айтканда, динге зыян берген нерселерди вот тарткандан алсым да, ошолордон аябай сактанам негизи. Билбей мен бар илимим жок да, акылым жетпеген ырак нерселерди, например, өзүм билбей тартып койгон болушум мүмкүн деп дагы айтам да. Инстаграмда эң кымбат рекламаны канчага кылгансың? Ачык. Так, Инстаграмда бир учурларда сделкалар аябай сонун кеткен рекламалар. Бир эле рекламадан, бир эле адамдын колунан 60 миң алган. 60 миң. Башкача айтканда $1000. Негизи бир рекламабыз 30 миң рубль турчу да. Пример, анан бир айлык кылып, кыскасын айтканда бир адам бир сделкадан 60 миң рубль. 60 миң рубльга. Жакшы, баракелде. Урматтуу достор, блогер болгула. Болуп кетесиңер. Түшүп калдык. Финансы жактан сүйлөшүп калдык демекчи. Эми айтсаң, ачык эле сөз. Инстаграмдан же болбосо азыркы учурда жанагы эле Инстаграм менен иштеп атасыңар туурабы? Блогерлердин бардыгы эле. Анан ачык айтсаң, айына канча табасың? Канча кириши болот? Канча чыгашы болот? Анткени кээ бир блогерлер бар, айына 200 миң, 300 миң, 500 миңге чейин табабыз дейт. Ошол чынбы? Анан сен өзүң канча табасың деген суроо. Негизи азыркы учурда отдыхтамын. Отпускка алып, азыр эс алып аткан учурум десем болот. Кичине ден соолуктарды чыңдап атканбыз, дарыланып кетип дегендей. Негизи блогерликтен мына Москвада туруп, өзүм деле эмемди алып карасам, эч канча кыйналбай туруп эле 100 миң тапса болот. Тапса болот, 100 миң бул аз менен. Так средний аракет кылса 200 миң тапса болот. Если жакшы аракет кылса миллионго чейин тапса болот. Миллионго чейин тапса болот айына, Эми аракеттин зависит. Блогерликтин баягы акча иштей турган бул жактары көп да. Ар тараптарды карап, үйрөнүп эметсең, например, ар кандай проекттер жасап, ар кандай нерселер жасап эметсең, көп акчалар тапса болот да. Шоу бизнестен бул дагычы. Ошого аудитория бар, значит, ар кандай бизнестерди жасап акчалар тапса болот. Үйрөнүш керек да бул жумуш. Түшүнүктүү. Кеттигенде эмесе акыркы биздин эми оюн деп коет 2-1. Типа мен жана сен деген сыяктуу да. Кеттигенде эмесе Инстаграм же ТикТок? Инстаграм баракелде. ТикТоктон кандай сактан? Ютуб же ТВ? Ютуб. Кыргыз кызы же орус кызы? Кыргыз кызы. Кыргыз кызы. Жасмина же Луиза? Ой, беле. Биз Жасминаны же Луизаны албетте көргөнгө аракет кылдырабыз. Ошондуктан бирөөсүн тандайбыз. Баягы по приколу да. Бирөөсүн сөз тандаш керек. Сөз тандаш керек бирөөсүн. Экөө тең болбойт. Билесиз, что экөө тең сен жакшы көрөсүң, экөө тең балким алып. Экөө тең сүйөм. Да. Кимисе? Мейли. Пусть будет Жасмина. Жасмина, Кара кыз болсун да. Баракелде. Агынан эмес, багынан, Кеттен. Вайн же пранк? Вайн, Клип же кино? Албетте кино. Литвин же Казакстандын блогери ННН? ННН. Аташ же Омка? Аташжан. Эми акыркы суроо, Аташ же Тутбека? Аташ. Баракелде. Аташ менен көп сүйлөшүп катташабыз да. Түшүнүктүү. Дос, Анан акыркы дагы бир неме? Инстаграм сториске киргизебиз же лентага киргизебиз ушул видеону? Без разницы. Все. Лентага да, сториске да. Все. Сонун суроолорго сонун жоопторду алдык десек болот. Анда эмесе урматтуу биздин каналыбыздын подписчиктери, катталуучу досторубуз, сиздер менен Ахмет, Москванын блогери, мигрант брат болду.
кийинки коногубузга кимди чакырабыз албетте комментарийге жазып койгула. Сага дагы чоң рахмат досум. Иштериңе ийгилик. Силерге да чакырганыңарга чоң рахмат. Ыраазычылык сөз. Баарыңыздарга рахмат. Ушул видеону көрүп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Ошо баарыңыздарга рахмат, колдоп келатканыңыздарга. Силерге дагы ийгилик. Ошоңар ийгиликтер болуп өнүп өсө берсин. Все, от души чоң рахмат. Буйрса. Тияктан өшөлө, жүрүп рассказ.